Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Жигитчилик болбой калыптыр. Нурзат Токтосунова интернетке тараган видео боюнча үн катты. Милициянын кайгылуу кызматы тарабынан Бишкек мэриясынын алдында жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пулдар салынып, протоколдор толтурулду. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын башкармалыгы видео жүктөп маалымат таратты. Эреже бузган айдоочулардын арасында Бишкек шаардык кеңештин депутаты, алып баруучу Нурзат Токтосунова дагы болгон. Тартылган видеодо инспектор Мирлан Талайбеков Токтосуновага коопсуздук куру жок уна айдаган үчүн айып пул салынаарын айтып, документтерин сураган. Мен мэриянын депутатымын. Мына менин күбөлүгүм деген Нурзат Токтосунова. Мен сизден айдоочулук күбөлүк сурап жатам деген инспектор. Ал эми аталган окуя боюнча Нурзат Токтосунова Instagram баракчасында үн катып, эмне себептен эреже бузуу болгонун түшүндүрүп берген. Биринчиден, инспектор тарабынан жигитчилик болбой калыптыр. Себеби камера тартканга чейинки менден сурагандарды тартылбаптыр. Ооба, мен туура эмес кылдым. Уна токтогонго чейин курду албашым керек эле. Бирок мен курду уна токтотуучу жайга киргенде чечкен элем. Аман эле болсун ошол жигит деп билдирүү кылган Токтосунова. Түтүктөргө 50 жыл болду. Бишкекте жарылган жылуулук түтүгүн калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бишкекте Мезерова көчөсүнүн түштүк тарабында 7 апрель көчөсүн бойлой ысык суу жана жылуулук түтүктөрү жарылган. Медианын маалымат кызматы билдиргендей, учурда жарылган жерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Жылуулук жана ысык суу берүү калыбына келтириле баштады. Бишкек жылуулук тармактар ишканасынын өкүлү Сергей Кондратьев аталган жайдагы түтүктөр 1974 жылы орнотулганын белгилеп, 50 жылга жакын кызмат кылганын билдирди. Анын айтымында жеринде тийиштүү кызматтар калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыркы тапта унаалардын өтүүсүнө жарым-жартылай чектөө киргизилген. Белгилей кетсек, 13 январда Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде түтүк жарылып, ысык суу жолду каптап кеткендиги айтылган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Орусиянын Тула шаарында аскери ооруканасы өрттөндү. Орусиянын Тула шаарында аскери ооруканасынан өрт чыгып, тилси жоодон улам чатыр урады. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, өрт жалмаган ооруканадан жаракат алгандар жана каза болгондор катталган эмес. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматы 3 кабаттуу имараттагы өрттү чектөөгө алганын кошомчалаган. Белгиленгендей, жүздөгөн бейтаптар Коргоо министрлигинин шаардагы башка ооруканаларына жеткирилген. Алдын ала маалыматтар боюнча өрттүн себеби электр чубалгыларынан келип чыккан. Калыбыма келе баштадым. Кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева туулган күнүндө билдирүү жасады. Мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева социалдык баракчасында 17 январда 3-операциясы жасаларын билдирди.
келбетим акырындап калыбына келе баштады. Мага жардамын аябаган биздин жана Москванын дарыгерлерине ыраазымын деп жазган ал. Ошондой эле Ногойбаева бүгүн туулган күнү экенин кошумчалаган. Былтыр август айында Ногойбаевага пластикалык операция жасалары маалым болгон. Эске салсак, 2023-жылы 20 сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап келин ооруканага түшкөн. Милиция мурдагы аялын бычактоого шектелген 39 жаштагы жаранды кармаган. Шектүү аялынын мурдун кулактарын кесип салган. Былтыр 26 январда Чүйдүн Сокулук райондук соту Азамат Эстебесовду коюлган 11 айыптын ичинен 10 айып боюнча күнөөлүү деп таап 20 жылга эркинен ажыраткан. Өзбекстандык Крим авторитет Салимбай Байбача камактан чыкты. Өзбекстандык Крим төбөл Салимбай Байбача деген лакап ат менен белгилүү болгон Салим Абдуалиев камактан чыкканын өзбек басылмалар жазууда. Маалыматка караганда агыл ден соолугуна байланыштуу абактан бошотулган. Айта кетсек, 74 жаштагы Абдуалиев 2023-жылдын декабрында кармалып, былтыр март айында 6 жылга кесилген. Ал коңшу өлкөнүн кылмыш жаза кодексин, ок атуучу куралдарды, ок дарыларды, ок атуучу куралдардын негизги бөлүктөрүн, жардыргыч заттарды же жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз жүгүртүү боюнча күнөөлүү деп табылган. Белгилей кетсек, былтыр август айында УКМК ага маркум Крим төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылап келген деген негизде эл аралык издөө жарыялаган. Мындан тышкары УКМК тарабынан бир кандай жарандар, спорт адамы, атка минерлер, анын ичинде парламент депутаты Салимбай Байбача менен байланышы бар делип суракка алынган. Былтыр жыл башында жогорку кеңештин жыйынында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ошол кездеги депутат Эмил Жамырчиев Салим Абдуалиевке өз колу менен кат жазганын айтып, катты окуп берген. Ташиевдин айтымында ал Абдуалиевден жардам сураган. Бул иш Жамырчиевдин мандатынан ажырашына себеп болду. Садыр Жапаров дагы бир мыйзамга кол койду. Кандай мыйзам? Өлкө башы Садыр Жапаров стандартташтыруу жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Мыйзам 2024-жылдын 4-декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты жана милдеттери стандартташтыруу чөйрөсүнүн укуктук негизин оптималдаштыруу, стандартташтыруунун улуттук системасын эл аралык практика менен шайкеш келтирүү, продукциянын сапатын жана атааңдаштыкка жөнөмдүүлүгүн жогорулатуу, стандартташтыруу боюнча иштерди жүргүзүүгө көмөктөшүү, соодадагы техникалык тоскоолдуктарды четтетүү болуп саналат. Мыйзамда төмөнкүлөр каралган. Стандарттарды колдонуунун ыктыярдуулук принциптери, улуттук стандарттарды иштеп чыгуунун ачыктыгы, бардык кызыктар тараптардын катышуусу жана стандарттарды иштеп чыгууда консенсуска жетишүү, улуттук стандарттарды эл аралык жана региондук стандарттарга ылайык шайкеш келтирүү жана башка. Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу программаларына ылайык жана консенсустун негизинде стандартташтыруунун улуттук системасынын субъекттери тарабынан демилге тартибинде улуттук стандарттарды иштеп чыгууга тиешелүү жоболор. Стандартташтыруу боюнча документтерди каттоонун түрлөрү. Бул милдеттүү жана эсептик каттоо. Стандартташтыруу боюнча документтерди колдонуу шарттары. Мыйзам ошондой эле стандартташтыруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын функцияларын тактайт. Москвада дүкөнгө кирген адам эч себепсиз эле ичиндеги адамдарды бычактап салды. Москва облусунун Шелково шаарчасындагы дүкөндөрдүн биринде бычак менен куралданган адам кишилерге кол салды. Бул тууралуу орус басылмалары Москва облустук полициясына таянып жазып чыгышты. Маалыматка караганда окуя 13 январда болгон. Кол салуудан 3 адам жаракат алып ооруканага кайрылган. Полиция чакыруу түшкөндө дароо барганын, шектүү мас абалында кармалганын, ал эч себепсиз эле адамдарды бычактаганын маалымдаган. Шектүү Волгоград облусунун 2004-жылы туулган тургуну экени такталды. Учурда окуянын бардык чоо жайы иликтенип жатат. Хабиб Нурмагомедов АКШда учактан чыгарылышы боюнча билдирүү жасады. Атактуу орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов АКШда учакта болгон окуя боюнча үн катты. Ал окуя тууралуу пикирин Instagram социалдык тармагындагы расмий баракчасына жазды. Биринчиден бул Alaska Airlines эмес, Frontier Airlines авиакомпаниясы экенин тактагым келет. Мага суроолор менен кайрылган аял башынан эле орой мамиле жасады. Мен англисче жакшы сүйлөп, баарын түшүнүп жатсам дагы, ал мени ордумдан алуу аракетин жасады. Мунун себеби эмне экенин так айта албайм деп жазды мушкер. Анын айтымында, бир аз сүйлөшүүдөн кийин стюардесса коопсуздук кызматына телефон чалып, аны учактан түшүрүшкөн. 1,5 сааттан кийин ал башка учакка отуруп,
көзөгөн жерине жеткен. Мен сабырдуулукту сактап, провокацияга алдырбоо үчүн колдон келгенин баарын жасадым деп түшүндүрдү Нурмагомедов. Эске сала кетсек, UFC уюмунун жеңил салмактагы мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов АКШда учактан чыгарылган. Буга стюардесса менен болгон чыр себеп болгон. Видеого караганда байлыгы $40 миллион бааланган MMA жылдызы эконом класста билет алган. Канаданын мурдагы премьер-министри Трамп коркуткан өлкөлөрдү биригүүгө чакырды. Канаданын мурдагы премьер-министри Жан Кретен Глоб жана Mail гезитине берген маегинде АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттарга бириктирилиши керек деген өлкөлөрдү жолугушууга чакырды. Трамп бизди коркутуп элетин болбостон, ал өсүп келе жаткан өлкөлөргө, ошондой эле евро биримдикке чабуул коюуда. Канада тез арада Дания, Панама, Мексика лидерлерин жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйенди жыйынга чакырышы керек деп билдирген ал. Ошондой эле Кретен макалада канадалык саясатчыларды Вашингтон менен мамилелерде өлкөнүн таламын активдүү коргоого чакырган. Белгилей кетсек, Трамп Канаданы АКШнын 51 штаты кылуу, Даниянын курамындагы Гренландияны дагы бириктирүү идеяларын айтып келет. Ал мындан тышкары Панама каналын алуу жана Мексика булуңун атын өзгөртүү пландары бар экенин дагы ачыктаган. 6 январда Трамп Канадага Кошмо Штаттарга кошулууну сунуштаган. Анын айтымында канадалыктардын көбү өлкөсү АКШнын 51 штаты болуусун колдойт. Ал мындай идеясын өткөн жылдын декабрь айында да 2 жолу көтөргөн эле. Жыл башында жаңы лидер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Канаданын аймагы АКШнын курамына бириктирилгенин көрсөткөн картаны дагы жарыялап жетишти. Трамп декабрь айында Гренландия аралык Кошмо Штаттардын менчигине өтүшү керек деген пикирин дагы билдирген. Көп өтпөй Гренландиянын премьер-министри Муте Эгеде жооп кылып, арал эч качан сатылбастыгын айткан. Трамп жыл башында Флоридадагы маалымат жыйынында кайрадан Гренландия тууралуу сөз кылып, аралды көзөмөлгө алуу үчүн экономикалык же аскердик күч колдонуу мүмкүндүгүн кыйыткан. Ошондой эле ал жыйында АКШнын жаңы башчысы Мексика булуңунун атын Америка булуңу деп өзгөртүү планы бар экенин айткан болчу. Буга Мексиканын президенти Клаудия Шейнбау Мексика булуңу бул тарабынан таанылган ысым деп жооп берип, Түндүк Америка континентин Мексикалык Америка деп атоону сунуштаган. Ал эми Панаманын тышкы иштер министри Хавьер Марсинес ача Трамптын Панама каналын АКШга кайтарып алуу идеясына жооп кылып, канал сатылбай турганын билдирген.